Денени самын менен чыпкалоо бул да абдан жакшы ыкмалардын бири. Демек биз самын менен денени щелочко айландырып, щелоч бар жерде вирус жана башка бүт майда жандыктар жашай албайт. Мындан тышкары мен өттү жакшы иштетүү керек деп айткам да. Ушул өттү жакшы иштетүү, өт бизде эң сонун препарат, эң сонун Кудай Таалам берген эң сонун дары бул өт болот. Калайын кыргыз элим. Өт жакшы иштесе, демек сиздин органдарыңыз жакшы иштейт. Сиз өттү жакшы чыгарсаңыз, сиздин ашказаныңыз, ичегиңиз, уйку безиңиз, боорлоруңуз бардыгы жакшы иштейт. Өттү жакшы иштеш үчүн сөзсүз түрдө 3 маал тамактанаардын алсында сөзсүз түрдө эңкейип өйдө туруш керек. Болбосо колду түйүп, оң кабырганын астына коюп, өттү массаж кылгыла. Көрдүңөрбү? Мен безил деп атам да. Кагылайын элим, мекендештер, суу ичкиле, нервти тынчтанткыла, безге жасагыла, курсакка жасагыла, курсак менен дем алгыла, өт иштеткиле. Бул нерсенин бардыгы күнүмдүк нерсе. Күнүгө сиз тишиңизди жуасызбы? Күнүгө бетиңизди жуасызбы? Күнүгө 5 маал намаз окуйсузбу? Демек ошондой кылып туруп сиз күнүгө жасап, унутпастан 365 күн 90го чыксаңыз 365-ти көбөйтүп кое бериңиз, канча жыл 90го чейин канча жыл бар экен. Күнүгө жасайсыз. Сиз күнүгө ден соолугуңуз чың болот. Сиз муну жасабайсыз. Демек сизге кирген вирус сизге кайра жашап алат дагы. Сиз ооруй бересиз. Буга чейин биз заман өзгөрүп, 92-жылдан бери заман өзгөрүп, бир коомдон экинчи коомго өтүп атып, биздин мээде акча тапсам байыймын, бай болсом, мен бардыгын жасап алам, мен бардыгына жетишем деген ошондой менен жашап келдик да. Билимге биз көңүл бурбадык. Медицинага көп көңүл бурбадык. Мектеп билимине көп көңүл бурбадык. Жок, урматтуу мекендештерим, мен өткөндө да айтып кеттим. Көрдүңүздөрбү? Акча чечкен жок. Акча чечсе, бул дүйнө менен кош айтышкан биздин абдан жакшы адамдар, абдан улуу адамдар акча менен чечип алат болчу. Биз ден соолукка көп көңүл бурбай койдук да. Ден соолукка көп көңүл бурбай койгон үчүн, билимге көңүл бурбай койгон үчүн, биз элементарный мектептеги анатомияны билбей калганыбыз үчүн биз көп нерсени өткөрүп салдык дагы. Дүйнө жүзүндө бизди азыр айтып атат экен. Калкка салыштырмалуу, өлүм Кыргызстанда көп болду деп салыштырып атат экен. Мен эми муну эсептеп чыккан жокмун. Бирок мен интернет булаттарын ушундай окуп атамын. Көрдүңүздөрбү? Биз эми билимге көп көңүл буралы. Медицинага, өзүңүздүн ден соолугуңузга, өзүңүздүн органдарыңыз кандай жайгашат, жок деген анатомияны билип алыңыздар, урматтуу элим. Мекендештер, анатомияны билиңиздер. Кантип тамак сиңет, кантип аба кирет, бул биздин организмибизде эмне өзгөрүп жүрүп атат. Ушуну билсеңиз, сиз өзүңүздү жакшы көрөсүз. Өзүңүздү жакшы көрүп, ден соолугуңуз чың болот. Урматтуу элим, дагы да болсо кеч эмес. Анатомияны караңыздар. Мындан дагы түшүнүктүү болуп, силер ушу күнүмдүк жашай турган массаждарды унутпастан күнүгө жасайсыздар, ден соолугуңуздар чың болот. Саламатта болуңуздар.